Ассалаумағалейкум туғандар. Назарыңыздарда базар жоқ каналы. Мен бүгін Военный Антоновкадамын. Ушул көріп тұрған үйіңіздер сатылады. Азыркы чыгарышта сіздерге ушул жөнүндө маалымат берем. Видеону өткөрүп жибербей, аягына чейин күзөтүп барыңыздар. Азыр сіздерге келүү жолун түшүндүрөм. Сатылуучу үйгө келүү жолун көргөзөйүн деп мына көчөгө да чыктым туугандар. Мен турган жер Токтогул жана Калыбек Койчиев көчөсүнүн кесилишинде турам. Биздин сатылуучу үй ушул жерден бир аз чыгышыраак карап басканда оң тарапта жайгашкан. Дареги Калыбек Койчалиев көчөсү 4-үй туугандар. Ушул эле жерден бир аз дагы түндүрөөктө карап бассак, Профсоюзная көчөсү ушул жака чейин келет деп айтты. Ушул жерде ошол көчөгө шталган жерлер турат. Жакын каралыкта Профсоюзная көчөлөрү ушул жака чейин келет деген пландар бар экен туугандар. Эми бул жакта мектеп, садик, мечиттер бар. Эсин айтуусуна караганда мектеп 1,5-2 километр аралыкта жайгашыптыр. Андан ары мына бул кошуналар, конуштун көрүнүшү туугандар. Мынакей туугандар. Сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул көчө тараптан көрүнүшү. Блок менен тосулган. Бул жактан бир адам киргенге кичинекей дарбаза, анан бул жактан машина киргенге чоң дарбаза орнотулуптур. Сиздерге эми ички тарабына кирип коросуну көргөзөйүн. Мынакей. Бул үйдүн алды тараптан көрүнүшү. Жердин аянты 5 соток экен. Документтер боюнча кызыл китеп, техпаспорт баары жайында дейт үй ээси. Анан суу, свет бар экен. Канализация септикке куюлат экен. Парай отопление да бар. Топка менен иштейт. Үй жөнүндө айтсак, үй кирпич менен бүтүрүлгөн туугандар. Сейсмопояс, колонналар куюлуптур. Бүткөн жылы 2015 экен. Тышкы тарабы декоративная штукатурка, пена менен жылытылган туугандар. Бул чыгыш тараптан көрүнүшү. Узун туурасы 12ге 10 экен. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай стяжка болгон. Мынакей. Азыр сиздерге биринчи эле болуп ички тараптарын көргөзөйүн, анан короосундагы ошокана жана башка эмелерди көргөзөйүн, маалыматтарды берейин жана башка туугандар. Үйгө кирер жерде эле тепкичтин өйдө жагында чакан навес бар экен туугандар. Ошол жерден биз үйгө киребиз. Киргенде эле прихожка жайгашкан. Мына ушундай көрүнүштө. Потолок пластик экен. Түндүк тараптан бир пластик терезе орнотулуптур. Жана айткандай эле бул үйдө паровой отопление бар. Киргенде прихожкада деле отоплениянын батареялары бар экен туугандар. Полу кафель, дуалдары обой. Узун туурасы 1,5 3 көрүнөт. Бул жол менен туугандар. Андан ары ушул эле жерден оң тарапка карап киргенде сатылуучу үйдүн душ, ванна, туалети жайгашкан. Мынакей. Дуалдары кафель, потолок пластик экен. Полу деле кафель чапталыптыр. Бул жакта ванна, раковина жана туалеттин несили мону кыскасы туалет бул жака орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө туугандар. Суусу Аристон менен жылыйт экен. Андан ары кайра эле прихожкага чыгабыз. Эшиктери деле сапаттуу эшиктердей көрүндү туугандар. Аны өзүңүздөр көрүп байкап кетиңиздер. Мынакей. Андан ары түзүлөткөндө холл жайгашкан. Мына ушундай көрүнүштө. Потолок гипсокартон экен. Дуалдары обой, пол ламинат туугандар. Ушул эле холлдон биз кийинки 5 бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Холлдун узун туурасы 3г 5 экен туугандар. Эми ушул эле холлдон кирип эле оң тарапка кайрылганда детский бөлмө жайгашкан. Мынакей. Дуалдары обой. Потолок гипсокартон экен. Полу ламинат туугандар. Узун туурасы 4г 4 экен. Батыш тараптан бир пластик терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө. Кээ бир мен айтпай калган маалыматтарды өзүңүздөр деле карап байкап ала бериңиздер туугандар. Анда эмесе мен кайра эле холлго чыгам. Андан кийинки бөлмө спальный бөлмө экен. Так.
ушундай көрүнүштүү. Потолок гипсокартон, дуалдары шпаклевка, пол ламинат туугандар. Түштүк тараптан бир чоң пластик терезе орнотулуптур. Ар бир бөлмөдө паровой отоплениянын батареялары орнотулган. Жылуу жакшы экен үй туугандар. Негизи боюнча мен көргөзгөн менен эле келип үйдү сатып албайсыздар. Келип өзүңүздөр деле бир эки жолу келип карап көрөсүздөр. Негизи мен андан ары холлго чыгып, андан кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Холдон түз эле киргенде биздин 3-чү бөлмө дагы детский бөлмө экен туугандар. Потолок гипсокартон. Түштүк тараптан бир терезе орнотулуптур. Бул үйдүн деле ар бир эле үйдүн бөлмөлөрүнүн полу ламинат туугандар. Дуалдары обой экен. Узун туурасы 4x4 бул бөлмөдө эле. Андан ары кайра эле холго чыгайын. Холдон түз эле кирип, сол тарап кайрылганда зал жайгашкан. Узун туурасы 5x4,5 экен. Чыгыш жактан 2 пластик терезе жана түштүк тараптан бир терезе орнотулган. Потолок гипсокартон, дуалдары моющий обой туугандар. Ушундай көрүнүштүү. Мен кайра эле холго чыктым. Холго кирип эле сол тарапка кайрылганда биздин эң акыркы бөлмө кухня жайгашкан туугандар. Ушундай көрүнүштүү. Чыгыш тараптан жана түндүк тараптан пластик терезелер орнотулуптур. Ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган туугандар. Дуалдары обой, потолок гипсокартон экен. Полго кафель чапталган. Ушундай көрүнүштүү. Узун туурасы 4,5x4 туугандар. Ушундай көрүнүштүү. Ушул сөздү азыраак айтып айткан болчу подписчиктер. Эми андан ары мен үйдүн короосуна чыгып, ал жактагы склад, очокана, көмүрканаларды көргөзүп, андан соң сиздерге үйдүн баасын айтайын. Мен үйдүн кайра эле короосундамын туугандар. Бул жакта алма бактары, черешня жана өрүк, көптөгөн эле бактар бар экен туугандар. Келгенде өзүңүздөр да байкап көрөсүздөр. Эми бул жакта бир тапчан калат бекен, аны сурабапмын. Бул жакта чыгыш тарабында үйдүн көмүркана. Бул жакта очокана бар экен, 3 очогу жана бир тандыры да бар экен туугандар. Ушундай көрүнүштүү. Андан ары бул жакта дагы бир склад ушундай бөлмө бар экен туугандар. Ким сатып алса каалагандай помещение катары иштете бересиздер. Эми андан ары түзөлүп өткөндө үйдүн тышкы тарабындагы туалет ал деле блок менен болгон. Үй толук түрдө тегеренте блок менен тосулган туугандар. Бул чыгыш тарабынан көрүнүшү. Бул түштүк тарабынан көрүнүшү туугандар. Блок менен үйдүн ортосунда 1 метрдей аралык ташталыптыр. Бул түштүк тараптан көрүнүшү. Узун туурасы дагы бир жолу айтайын, 12/10 туугандар. Эми бул үйдүн баасын айтайлы. $60,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот туугандар. Эсин номерин экранга калтырам жана описанияга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан арзандатуу болот туугандар. Кабатыр албай эле кенен чалыңыздар. Үй ээлери деле негизи боюнча бере турган баасын айтса, андан түшүрүп берет деп бир аз кошуп айтышат. Ошого кенен чала бериңиздер. Содалашып көрүңүздөр. Арзандатуулар болот. Анан бизде Instagram жана TikTok баракчалары бар. Аларды деле базар жок деп английский буква менен издесеңиздер болот. Ал жакта ушул үйдүн жана башка Бишкек шаарынан Чүй областынан сатылуучу үйлөрдүн маалыматтары берилген, видеолор жана сүрөттөр да бар. Андан башка Telegram группабыз бар туугандар. Ал жакта эгер сиз үй сатсаңыз, өзүңүздүн үйүнүн сүрөтүнү жөнөтүп, маалыматтарын берип, алуучуларга айтсаңыз болот. Же болбосо сиз үй алуучу болсоңуз, ал жакка кирсеңиз, менин YouTube каналымда кээ бир кездешпеген үйлөр деле ал жакка чыгып калат.
Ошол жактан маалыматын алып, эгер сатып алсаңыз деле болот, сатып алуу ыктымалы бар ал жакта деле туугандар. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.